Ооба, дуаларды кылыш керек. Бу дуалдын аркасынан менет да кылыш керек да. Бир нерсе дуа кылып эле жата берсек болбойт да. Дуа кылыш керек, иште кылышыбыз керек. Ошого бирөө айтат да, карыздан кутула турган дуаны айтып бериңчи. Карыздан кутула турган дуа эмес, феал, иш керек. Иштешиң керек. Анан дуа кыласың, Аллахым мен карызымдан кутулганга өзүң жардам бер десең, Аллах Таала сенин ишиңе ийгилик берет, карызыңан кутуласың. Анан пайгамбарыбыздын дагы бир дуасы бар. Аллахым мени кахры риджал ва галабатид дайн ва кахры риджал. Жанагы немелерин карыздоолагандардын жамандыгынан жанан бирөөлөрдүн мага үстөмдүк кылуусунан сактагын деп дуа кылган. Ошону дуа кылып туруп анан иштеш керек. Анан дуалар боюнча атайын китептер бар. Имам Табаранидин Ад-Дуа деген китеби бар, 3 томдук. Сонун дуалар бар ичинде. Имам Ибн Хажар Ласқаланидин Таргиб ва Тархиб деген Имам Мунзиридин китебин мухтасарлуу кыскартып 1 том кылып чыгарган, айда да дуалар бар. Аны Ибн Хажар Ласқалани кыскартып атып бүтпөй атып өлүп калган, андан кийин устазыбыз Шейх Саид Багдаш аны толуктап 1 том болуп чыккан. Дуалар көп негизи, бирок ошо дуага чын ихлас менен амал кошо келиши керек. Аллахым разы болсун.